Бул чакан устакананын тарыхы 40 жылдан ашуун убакытты өзүнө камтып турат. Аны өнөр ээси Алым Мамадалиев ата кесибин үйрөнүп, улантып иштетип келүүдө. Түрдүү айыл чарба шаймандарынан тарта үй ичине керектүү буюм тайымдарды жасоо менен алек. Алектенген жумушу менен сыймыктанып, анын артынан баар таап эл кызматында устакана каарманыбыздын экинчи үйү десек болот. Азыр мен кетмендин башын кызытып жасоодомун. Андан соң катуу уруп тешип алабыз. Башы ушундай болот. Андан кийин оймочону кийгизебиз. Кагып алгандан кийин чекелерин ширетүүгө киришебиз. Сиздер көрүп турган темирди ийип, кызытууга кара алтындын орду чоң, ал үчүн сапаттуусун тандап, кызарган жогорку ысыктагы чокко бир канча мүнөткө ысытып, андан соң ийүүгө киришет. Биз азыр көбүрөөк кетмен күрөктөрдү жасоодобуз. Анткени жаз айлары келип, дыйкандардын суроо талабы көбүрөөк түшүүдө. Аларга керек болгон шаймандарды жасап беребиз. Мына какалар жасайбыз. Көп жылдык тажрыйбага ээ болгон каарманыбыз күнүнө 20дай кетмендин башын жасап сатууга коет. Баалары да элдин чөнтөк капчыгына ылайыктуу. Керектелүүчү темир материалдарды буйртма менен Россиядан алынып келинет. Эми ар бир эле иште кыйынчылык болот. Темирдин ыкмаларын терең үйрөнгөнбүз. Коопсуздук маселеси дагы алдыңкы орунда турат. Этият болуп калабыз да биз аны. Андан сырткары бир топ ушул сыяктуу керектүү шаймандардан өйдө жасап, андан ары ушул тарамакты өркүндөтүүнүн үстүндө. Ал эми өзүндөгү болгон талантты шакирттерине дагы үйрөтүүнү колго алган. Башта кыйын болот. Эң башында үйрөнүү кыйын болгон. Кийинчерээк үйрөнүп кеттим. Азыр колумдан көп нерсе келип калды. Кетмен курчутам, чарктаймын. Буйруса чоң уста болгум келет. Колунан көрү төгүлгөн алмага менен азыр жасап жаткан буюмдары, шаймандары кантип жасалат? Бардыгы мына ушул өзүнүн аппараты кайчыдан көз каранды. Бул болсо кайчы кыркып берет, андан соң жумуш башталат. Мен дагы мына ушул жумушка аралашып, кесип көрүүнү туура көрдүм. Элибизде илгертен эле ата-бабалардан калган өнөрдү булап, өркүндөтүп жашоо турмушун, үй бүлөсүн алдыга жылдырууга аракеттенет. Алым Мамадалиев да бүгүнкү күндө баштаган жумушун кеңейтип, айрым жумуштуу замандаштарыбызды жумуш орду менен камсыздап, барга шүгүр келтирип жашап келүүдө.